Саламатсыздарбы? Мен да сиздер менен таанышканыма жана көрүшүп атканыма кубанычтамын. Мен Исакбекова Гүлшат Кумарбековна, Тоң районунда Мухаммед Мамбетов атындагы Оттук айылында тарых мугалими болуп иштейм. Иштегеним 19-18 жыл болуп калды. Бул мектепте тарых сабагынан жигер түштүп келе жатабыз. Караколдо Касым Тыныстаков атындагы университетте аяктаган болчумун. Бардык эле жерде мугалимдер тандагандай эле мен апам мугалим эле дегендейден баштасам болот деген. Бирок бул оюма келе түштү да, бул суроону окугандан баштап мен себеп өзүмдүн үй бүлөмдө мугалимдер көп болчу. Анан бирок мен негедир мугалим болууну каалаган эмесмин. Өзүм адвокат, юрист жагына кызыгып келаткам. Анан кийинчерээк бул окууну үй бүлөм каршы болуп туруп алганына байланыштуу өзүм тарыхка аябай даярданып келгем. Ушул предметтерге даярданып, бул мындайча айтканда кийинки выход десем болот го, үй бүлөм тарабынан койгон неме болуп калды. Алгач бул кесипке көп түшүнө берген эмес окшойм. Анан кийин бул кесипке баш оту менен кирип жана эле сүйүп, анан киргенден кийин мугалим өмөлө деген даракка башкача түшүнүктөр келе баштады. Өзүм түшүнө баштадым, көз карашым пайда болду. Себеп дегенде билим берүүдө окуучулар менен, мугалимдер менен болгон байланышым өзгөрдү. Алардын сүймөнчүлүгүнө айландым. Аларга билим берүүдө аябай аракеттенип иштедим. Анан кайра мөмөлөрүмдү ала баштаганда чын эле мөмөлөр экенин түшүндүм. Санарип долбоорлор эми азырча заманбап мезгили 21-кылымдагы суроо талаптар десек болот экен. Ушул суроо талаптарга ылайыктуу биз санарип долбоорлорун түзө баштадык. Анан бул түзүүдө ар кандай кыйынчылыктар да болду дегендей, жаңыдан баштап атабыз дегендей болду. Анан дагы да түзүшүбүз керек го деп ойлойм да, мындан дагы башка нерселерди ойлоп тапсак. Себеп дегенде 21-кылымдын жаштары санариптик балдар болуп атпайбы? Анан маалымдуулуктун мезгили болгондуктан биз аларга кууп жетишибиз керек болуп атат деп ойлойм. Анан көбүрөөк маалыматтарды топтогон ушундай санариптер дагы башка түрлөрүн дагы иштешсек, ушу менен эле токтоп калбасак деп атам да. Илим бокс долбооруна алгач билим берүү министерство тарабынан бизге неме келип калды, ссылкалар келип калды. Анан ошол ссылкада кирген мугалимдер тарабынан сунушталдым. Анан бизге менторлор чыгып, жазгыл чыгып, интервью берип, анан ошол интервьюда өтүп, анан тандалып иштеп калдык. Биз бияка жолугуп алгач жолуккан учурларда бизде ушул санариптик билим берүүдө жаңы нерселерди үйрөттү. Тез ыкчамдуу түрдө компьютерде, ноутбукта иштегендерди көрсөттү, кыскача программаларын. Андан айрыкча Google дискте биз буга чейин ачып, бирок көп неме маани бербеп турбуз. Google дискте карап, булга көп немем жетпейт окшойт деп Google дискте неме кылбап турбуз. Анан бул санарип жылбыз Илим бокс командасы менен жолуккандан баштап ал немеде иштегенди үйрөндүк деп ойлойм. Аларда мүмкүнчүлүк болгон кандай өзүбүзгө керектүү көп тажрыйбаларды алдык десем болот да, ушул жолуккан учурларда. Аябай чоң кыйынчылыктарга дуушар болдук. Биринчиден айтар элем, биз биринчи жолу отурдук Кыргызстанда дистанцтык билим берүү дегенди массалык түрдө отурдук. Ошондо биз окуучуларды өзүбүзгө тартууда аябай чоң кыйынчылыктарга жараттык. Себеп окуучулар андайды көрбөгөндүктөн алар түшүнө алышкандай жок окшойт да. Анан дистанцтык окууда аларды кызыктырып чакырууда көп кыйынчылыктар, именно аудиторияны чогултууда чын эле бул биринчи проблемабыз болду. Экинчи проблемабыз техникалык жактан байланыштар болду. Айыл жергесинде мисалы үчүн интернеттин алсыздыгы болду. Бардык окуучулар телефон менен камсыздалган жок, эң өкүнүчтүүсү болду. Кээ бир учурда бир телефон менен үйдө 3-4 окууга кирген болду. Себептен өз башыман өткөнчү билип атам. Үйдө бир эле же эки эле окуучуда болгон учурлар болду. Жат энесиники менен, бирок муну да чечкенге аракеттен. Андан кийинки үчүнчү чоң бул маселе мугалимдер бере турган маалымдуулуктар, маалыматтар аз экен көрсө биз. Буга чейин деле билчүбүз, бирок ошо именно дистанцтык окуу учурунда аябай чоң кедерги болду, ушу проблемаларга тоскоолдук кылдык. Бирок эми ооба бизге хотя бы орус тилинде болсо да жардам берип атты да, окуучуларга чынында эле оор болду. Себеп дегенде окуучуларга да материалдар аз экен көрсө, мына ошондо билиндик деп ойлойм. Биз мугалимдер өзүбүз эми жогорку билимдүү болгондуктан биз ар кайсы сайттардан, булактардан, орусча булактардан алып, которо алып жеңгенге аракет кылдык. Но окуучулар үчүн оор болду ушул мезгилде.
Албетте сыймыктанам. Мен өзүм үчүн айтканда биринчи жолу жазып аткан ишим болуп атат. Бул чоң контент жазууда аябай сыймыктанам, аябай кубанычтуу болдум. Аябай чоң иш жасап аткансып, ушундай аябай сыймык неме менен күтүп аттым да, жаш баладай болуп качан зумга чыгабыз. Жасаган иштеримди улам бири-бирибиз менен бөлүшүп, силерде кандай болуп атат деп, кесиптештериме Илимбокс деген ушундай ачылып атат. Көрүп көрсөңөр, мен телефон менен кирип көрсөңөр деп, мындай кичинекей баладай болуп көрсөтүп, ушундай аябай сыймыктандым. Ооба, сыймыктандым аябай кубаныч да болду бир үчүн. Өзүм үчүн дагы жана бул платформаны колдонуучу кишилерди элестеткенде да аябай сыймыктандым, кубанычта болдум дегендей. Окуучуларыма сунуштап көрдүм, кирип көрчү, сага жагат атабы, кандай немелер болуп атат деп. Өзүм олимпиада даярдап жүргөн окуучуларым бар болчу, окуп бүтүп кеткен окуучуларым бар болчу. Аларга сунуштап көрдүм, студент балдарга. Силерге дагы лайыктуу болот бекен? Анткени бул тарых сабагы мектеп менен бүтүп калбайт. Кийин студенттерге да неме жардам тийиш керек. Аларга да сунуштап көрдүм да, карап көргүлөчү деп. Мен аябай сыймыктандым. 21 кылымдын балдары көп маалымат топтогусу келет, но маалымат кыска болуш керек. Алар бат эле маалымат көп болгондуктан алар бат тажап кетет да, кыска, түшүнүктүү, алар мазмундар, аларга өзүнө керектүү көбүрөөк маалыматтарды жана алар түшүнгөндөй деп ойлойм да. Мисалы үчүн биз башкача кабыл алып турбуз маалыматты, азыркылар болсо башкача кабыл алышат. Өз караштары, анткени цивилизация коом өнүгүп атат, биз башка коом өнүгүүдө чоңоюп турбуз десек болот. Анан азыркы өнүгүп аткан балдар тез арада биз 5 жылда, 10 жылда түшүнгөн нерсени алар 2 жылда, 1 жылда пат кабыл алыш керек. Бул эми коомчулуктун талабы, цивилизациянын өнүгүшү дегенде биз ошолорго жетишибиз керек деп ойлойм. Чоңдор биз алар менен тең өсүшүбүз керек деп ойлойм. Дистанттык куралдар, платформалар көп болуп атат. Анан эми биз көбүнчөсү маалымат менен көп иштегендиктен, көбүнчө эми Google'да иштейбиз. Ошол платформаны көбүрөөк пайдаланабыз. Именно сунуштай турганым азыркы биз даярдап аткан Илимбокс болгондуктан мен айтаар элем, ушул жерден көбүрөөк алса себеп дегенде эми буга чейин деле иштелип келсе керек, бирок мен билбегендирмин. Кыргызча маалыматтар, сайттар ачылды да кантип болбосун, бирок өзүм аралашып калгандыктан Илимбокс мен үчүн биринчи жазалып аткандай сезилип атат. Анан бул жерде көптөгөн мугалимдер чыгармачылык менен иштедик, болушунча маалыматтарды топтогонго аракет кылдык. Анан кыргыз тилинде даяр платформа болуп аткандыктан мен ушул Илимбокс платформасын сунуштагым келет, сунуштайт элем дагы да. Анан бул платформа ошол ойдон токтоп калбастан дагы өркүндөсө деп ойлойм да, мен өзүмдүн оюм. Дагы кененирээк иштесе. Мен өзүм иштебесем да андан кийинки дагы башка багыттарын иштеп кетишине мен аябай тилектеш элем бул платформанын. Тарых өзү эле айтып тургандай бул аябай чоң цивилизацияларды өтө турган предмет. Балдар эле эмес, кээ бирде таанышып, бейтааныш адамдар менен тарых сабагынан берем дегенде аябай чочуп карашат да. Бул сабакты кантип бересиң? Биз съездерди окучубуз деген айрыкча ошо улуу муундагы адамдар айтат да, ушундай съездер. Азыр съездер жок, себеп дегенде заманбап болуп аткандан кийин тарыхый маалыматтарды чогултабыз. Анан окуучуларга керектүү кылып ушул Илимбокс буга чейин деле ошо кызыктыруу үчүн көп нерселерди издеп аракет кылып иштедик. Анан буга чейин эле көбүнчөсү орус тилиндеги сайттарды Россия мамлекети тарабынан даярдалган сайттар менен иштешип, анан ошондой аябай бир четинен ичим күйчү да, эмне үчүн биздин кыргыз балдарына ылайыктуу ушундай немелер жок. Биз орусча, анан эми айыл жергесинде орус тил бардык үй бүлөдө доступнуу эмес. Кээ бир учурда ушул орусчаны койбой эле коюңузчу деген да окуучуларымдын немелери болгон. Анан мага аябай ичим күйчү чын деле. Кыргыз тилинде ушундай болсо, балдар хотя бы ойноп отурганда да кыргыз тили да аларга жагымдуу. Алар бир эки сөзү угулуп калат эле да деп аябай ичимен неме кылчумун. Анан мен ойлогон, мындайча айтканда, кыялдарым орундалып келет атат десем болот да. Ушундай ааламга, цивилизация немелерди көп жиберчим да, неме ушу кыргыз тилинде даярдалса немелер деп. Анан азыр Илимбокс платформасы даярдалып, анан ушул жерде бардык нерселерди кыска, сүрөттүү, оңой тесттерди балдарга ылайыктуу болгондой, кээ бир оор тесттер болгон учурларда балдар кызыкпай коюшу мүмкүн. Аларга ок атканда жеңилирээк, жана мындан оор кылсак болобу деген уже балдарга да неме келгенде болду. Анан цивилизациялар жөнүндө сүрөттөр коюлду, мектептен тышкаркы дагы башка кызыктырылган
Анан Кыргызстан мамлекети азыркы территориясында көрсө буга чейин башка мамлекеттер жашаган экен. Карталар коюлду. Анткени карталар бизде аз, чындап келсек, биз дүйнөлүк карталарды эле колдонобуз. Мурунку Советтер Союзу учурунда чыгарылган карталар азыр биздин билим берүү немебизге төп келишпейт көп. Анан ошол немеде биздин платформаны даярдап атканда ушул балдарга кызыктуу болуу үчүн өлкөлөрдүн жайгашысы коюлду, көбүнчөсү инсандар коюлду, тарыхта калган улуу инсандардын сүрөттөрү коюлду. Анан болушунча балдарга кызыктуу моменттерди койдук, маалыматтарды балдар кызыгып, көрсө ушундай окуя болуптур деп угуп дагы, окуп дагы маалымат алса деп ушуну ишке ашырганга аракет кылдык. Бул платформаны даярдап аткан учурда менин ушундай немелер менен иштештим. Мен бул Осмоналы Сыдыкулы, кыргыз тарыхчысы десем болот, алгачкы арточу тарыхчыларыбыздын бири экен. Анан ошол киши айткан экен да, ар бир кыргыздын жигити жүрөгүндө оту бар депчи. Анан ошол отту өчүрбөш үчүн өзүнүн тарыхын сөзсүз билиш керек деп ушундай жакшы сөзүнүн кеңешин айтып кетиптир. Анан мен дайыма тарых башталганда 5-классынан баштап ушул кишинин эмесин айтып өтөм да, жүрөгүңөрдү кана кармайгылачы жигиттер, кыздар баарыбыз биякта жигиттер жөнүндө эле сөз болот. Азыр заманыбызга ылайыктуу кыздар дагы өзүнүн чоң салымын кошот ата журтуна. Келгиле жүрөгүбүздү издеп табабыз деп аябай баары. Бул жерде баарыбыз жүрөк согуп атат, демек тарыхыбызды билишибиз керек. Ооба, тарых бүгүнкү күндө өтө бардык адамдарга тиешелүү деп ойлойм. Мейли чоң жумушта болобу, же болбосо жөнөкөй карапайым үй бүлөлү түзө алабы келечекте. Ошол келечекти түзүүдө дагы сөзсүз түрдө үй бүлөнү түзүүдө да өзүмдүн ушул тарыхты билүүдө керек деп ойлойм. Коомдо болгон көз карашын өзгөртүүдө да тарых керек деп ойлойм. Тарых предметтери ар бирибиз эле өзүбүздүн предметибизди жактап, көбүрөөк саат болсо деп каалайбыз, бирок мен ушул кийинки акыркы 10-30 жылдын ичинде Кыргызстандын ичинде болуп өткөн тарыхый окуялардан мен түшүнө баштадым. Окуучуларга тарых сабагын көбүрөөк киргизсек болот экен. Себеп дегенде коомдо болгон түшүнүк, коомдо өзгөрүүнү балдар мектепте тарыхты гана үйрөнүп алат экен. Анан мен ушул окуучуларыма деле бүт Кыргызстанда окуп аткан окуучуларыма айтар элем, тарыхты сөзсүз көбүрөөк окуйлу балдар, тарых жөнүндө маалыматтарды издейли. Себеп бардык эле окуучуларым жогорку билим алууга мүмкүнчүлүгү жетишпейт дегендей. Анан жөнөкөй карапайым адамдар болот. Анан баарыбыз карапайым адам болуп атканда да коомдо кандайдыр бир өзүбүздүн ордубуз бар болгондон кийин коомду өзгөрүүдө, коомду түшүнүүдө ушул предмет аябай керек экенин даана түшүнө баштадым деп ойлойм. Бул долбоор ушул иштеп аткан долбоордо көптөгөн башка жердин мугалимдери менен тааныштык. Албетте Zoom менен болсок дагы ооба чебер экен, чебербиз мугалимдер аябай ар тараптан таланттуу экенбиз, программист болду десек да болот экен. Буга чейин доскада гана жазып иштеген болсок, эми мынтип компьютерда сайттарды жазганга чоң жетишкендиктерди жазып атабыз. Анан ушул жерде өздөрүнүн чыгармачылыгын жөнөкөй эле сабактарда да колдонбостон бул платформаны жасоодо да чоң чыгармачылыктарын көрсөттү. Мен аябай ыраазы болдум. Ушундай жаш эжелерден баштап бизден улуу эжелер да менен да чогуу иштешти. Ошол эжелер менин тилим өтпөйт, мен муну түшүнбөйм деп койбостон, тишин өткөрүп, чуркап, тишин өтпөсө да кеңешин берип, бизге ушундай чоң немелерди чогуу иштедик. Бул Илимбокс платформасында иштеген мугалимдерге аябай ыраазымын. Ооба чебер мугалимдер жолугуптурбуз десем болот экен. Андан тышкары, мугалимдерден тышкары бул Илимбокс платформасында иштегенде биз жаш балдар менен, студенттер менен иштешкенге туура келди. Менторлор балдар менен иштешти. Такыр предметибиз менен байланыш эмес кишилер менен да тааныштык. Бирок алар дагы өзүнүн иш чебер экенин көрсөттү. Алар дагы адис десем болот да, профессионал, мыкты адистер экенин көрсө болот. Студент балдар да аябай жакшы иштерин көрсөтө алышты. Бул студент болсо дагы мен башка жанагы өлкөлөрдүн киносун көргөндө студенттерди көрүп аябай ойлочумун. Көрсө биздин студенттер дагы, мен өзүм студенттер менен аралашпай байкабай жүргөн экенмин, мойнума алам. Азыркы студенттер дагы аябай жанталашып, ушунчалык көп нерсени жетишкенге аракеттенишет экен. Ооба, Илимбокс платформасында чебер адамдар менен жолуктум. Мен мактаар элем. Жеңилдетиши да мүмкүн, татаалдатышы да мүмкүн. Ооба, эки жагын тең карашыбыз керек. Ооба, жеңил албетте өтө жеңилдетет десем дагы туура келет. Себеп дегенде бул жерде даяр маалыматтарды биз теманы мындайча айтканда аябай жөнөкөйлөтүп, жана болушунча предметтеги же болбосо окуу программасындагы маалыматтарды баарын жасап бердик. Балдар үчүн, мугалимдер үчүн дагы, биринчиден балдардан мурун мугалимдер үчүн аябай даяр окуу куралы болду десем болот. Мугалимдерге керек жанында жүргөн, себеп дегенде көптөгөн маалыматтарды, китептерди биз чында сатып ала албай калышыбыз мүмкүн. Ооба, эжелер ошону мулумундагы эжелер көбүрөөк техника менен көбүрөөк немеси жок эжелер кыйналышы мүмкүн деген. Эми биз даярдап, баардык нерсени даяр болгондуктан аябай эжелерге да даяр болду. Эмнеге татаал
тууралуу деген себеп дегенде кийинки жаш келип аткан кадрлар дагы изденип ушул процессти өтүш керек болчу да. Алар даяр программа айтып алды, көрсө немеде даяр нерсени жасаса болот экен, күтүп тура берейинчи дегенде болушу мүмкүн дегенде болуп атат да. Но айтаар элем, бирок аябай жакшы платформа болду, жеңилдетилди мугалимдердин эмеси үчүн, даяр окуу курал мугалим үчүн, курал жарак десем болот да. Анан мен ушул программаны жазып атканда адам баласы ушул эле болсо болот эле депчи элек. Анан эми кайра дагы ойлой баштадым да. Бул цифровой десек болот да, платформа болуп аткандан кийин мен эми өзүм сабагыма байланыштуу болуп аткандан кийин азыр бизде интерактивдүү доскалар көп колдоно баштады. Мисалы үчүн айыл жергесине чейин келе баштады бул доскалар. Ошолорго ылайыктуу математикада мисалы үчүн формулаларды ошол интерактивный доскада цифровой түрдө берсек, физикада, химияда, тарыхта ошол эле жанагы өлкө байыркы Римде, азыркы Римде менен салыштырып дегендей сыяктуу цифровой болсо деп оюм менин кыялым ошого өтө баштады да. Бул Illumbooks платформасында иштеп баштаганда эле биздин мен 2-3 монтор менен иштеге туура келди. Жумуштун эмесине ылайыктуу. Анан алгачкы иштешкен ментор экөөбүз иштешип баштаганда жазып аткан иштериңизди сунуштап көрүңүзчү, кесиптештериңерге болобу деп ушинтип сурап баштады. Мен ошол учурда иштеп аткан мезгилде эле кесиптештериме окутуп көрө баштадым. Биз орус тилден да көп котордук да маалыматтарды. Орус тил чежелерге, кыргыз тил чежелерге бардык. Туура которулду, маанисиз деп келдиби? Орус тил менен кыргыз тил которулганда сөздөр неме болгон жокпу деп окуп көрүп, бул эмне экен, бул кандайча болду деп аябай сурап кызыгып башташты. Мен ооба аябай сунуштайт элем, дагы да сунуштап атам. Буга чейин да сунуштап келгем, эми дагы куда буюрса эми окуу жылы башталат. Мына ошол жерде мен ойлоп атам, өзүмдүн сабагымда жана башка предмет эжелерге дагы кирип бул ссылкасы менен көргөзүп, анан кантип колдонуу жөнүндө кеңешимди дагы көбүрөөк берсем мугалимдерге, бир экинчиден окуучуларыма, анан албетте жаш ата-энелерге телефон аркылуу кантип кирсе болот, балдарга кантип түшүнсө болот, өзүңүз да маалымат алсаңыз болот, балаңыз менен билим алсаңыз болот деп ушул кеңештерди берип келатам дейм, дагы да бөлүшөм. Анан буга чейин бөлүшкөн немелеримде жакшы көз караштар болду. Ушундай жакшы экен, дагы эмне кошулса болот деп. Мен бир-эки ошол Тоң району боюнча иштешип жүргөн кесиптештериме жолугуп, базардан жолугуп калып, анан ал менен пикир алышып, чуркап барса да кой турчу, мен бир нерсе көрсөтүп алайын, мону көрүп көрчү, кирип көрчү, сөзсүз кирем, могу немени жаттап алчы, Illumbooks деп ушинтип сунуштадым. Дагы сунуштап, буюрса эми көбүрөөк жолго баштайбыз кесиптештерибиз менен окуу жылы башталганда. Анан ошол жерлерде бөлүшүп келиңиздер. Ушундай Illumbooks платформасы ачылып атат кыргыз тилинде. Баарыбыз колдойлу, өзүбүздүн немебиз болуп атканы. Бул мугалимдердин эмгеги биринчиден. Көбүрөөк маалыматтарды топтоп ошол жерде как мугалим катары алар да колдойт болуш керек. Бөлүшүп, анан окуучулар үчүн да жакшы болду, ата-энелер үчүн да жакшы болду. Себеп дегенде даяр көп маалыматтарды ала алышат. Ата-эне өзү үчүн дагы. Себеп дегенде алар алган билим башкача, азыркы балдардыкынан айырмаланып турат. Ошон үчүн ата-энелерге да кызыктуу. Биз быйылкы иштешкен мезгилибизде 8, 9, 10 класстарга иштештик. Анан эми алар элем мен ушул Illumbooks платформасын сунуштап атканда башталгыч класстарды бар бекен, кандай немелерди алсак болот дейт. Анан бул келечекте ойлоп атам, ушул баардык класстарды камтысак, башталгыч класстардан, 5-класстардан баштап 11-класстарга чейин ылайыктап берсек. Анан кийин ушул мектеп менен эле калып калбастан даяр студенттерге ылайыктап дагы бир өзүнчө платформанын идеясы деп. Анан цифровой жанагы айтып аткандай тажрыйбалар эжелер жана айтып турду, химиядан болобу, физикадан болобу, цифровой түрдө тажрыйбаларды көрсөтсөк, өндүрсөк, деп. Ошол эле өзүмдүн предметиме байланыштуу тарыхты, Рим империясында азыркы же болбосо байыркы Грецияда болобу, Москвада кандай эле Москва алгач салынганда, Кыргызстан бул жерде кайсы мамлекеттер болгон, ушул жана цифровой түрдө видеороликтерди көрүп атабыз, заман цивилизациянын өркөн. Муну да мен Illumbooks платформасында да көрсөтсөк деп ушул цифровой жактан өнүгүшүн элестетем.